Бүгүнкү чыгарылышта соц тармакта жакшы демилге. Атабеков 2 кислороддук аппаратын алууга акча бөлдү. Анжелика: бардык тааныштарым жакындарын жоготуп жатат. Өлүмдөн адам качып кутулабы? Назира Айтбекова: кышында даам, жыт сезбей жүрдүм. Коронавирусту өткөрүп жибердим окшойт. Кино режиссер Бакыт Карагулов коронавирустан улам кайтыш болду. Кыргызстандык белгилүү урчу Мирбек Атабеков 2 кислороддук аппаратын алууга акча бөлгөнүн өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында мындай демилгени Instagram колдонуучусу жеке ишкер Адылбек Хасанов аттуу жаран баштаган. Салам достор, солго видеону шилтеп, Адыл мырзанын видеосунун кайрылуусун көрүп болуңуздар. Мен толугу менен колдоймун. Өзүнүн катталуучуларына кайрылып, 70ге жакын аппаратка каражат топтоптур. Азыр заказ кылып атышыптыр. Мен ойлойм, бул видеону көргөндөн кийин дагы Кудайым буйруса биз 2000ден ашык ушул кислороддук аппараттарды Кыргызстанга алып келебиз деп толугу менен ишенемин. Бизде байлар абдан көп. Бизде 100 000 сом эмес, 100 000 доллар бере турган, кудурети жете турган инсандар көп. Ошо сиздерге кайрылып кетмекчимин, байкелер. Мондай кырдаал оор абалда ушул жардамыңыздарды берип коюңуздар. Мен дагы өзүм атыман 2 кислороддук аппаратка акча которуптум. Баарыңыздардан суранамын. Ушундай кыйынчылык абалда биз биригип, ушу биримдик менен жеңе алабыз. Дагы бир жолу чоң рахмат сиздерге. Кымбаттуу кыргыз калкым, каякта ачсаң эле негатив дебестен ошол нерселерди көрмөксөнгө салбай, чын жүрөгүбүз менен кандайдыр бир чечимге келелик. Элибизди элибиз тактай алат. Мейманканасы бар, ишканалары бар, керебеттери бар. Бардык лицей болсун, лагерь болсун, бардыгыңыздарды убактылуу ошол нерсени оорукана катары колдонууга берүүңүздөрдү суранам. Үй бүлөмдүн атыман кичинекей болсо дагы бул нерсеге салым кошуп атам. 500 сомдон, 1000 сомдон болсо дагы келиңиздер, акча чогултуп аппараттарды алалык. Адылбек мырза бир аппаратты 550 доллар деп атат, алсак болот экен. Мирбек 2 аппарат алды, мен 1 аппарат алып атам. Араңыздарда дагы көптөгөн жеке ишкерлер бар. Бардыгыңыздардан суранам, кайдыгер карабай, биздин катарга кошулуңуздар. Ырчы Анжеликаны апасы ысык көлдөн Бишкекке келбей турула дегенин, бирок адам өлүмдөн качып кутула албасын айтат. Өлүмдөн адам качып кутулабы? Бишкекке келбе дейт апам. Же жашыны отуралыбы? Бардык тааныштарым жакындарын жоготуп жатат. Кудайдан жалыналы, аман болулу дейт ал. Алып баруучу Назира Айтбекова кышында абдан катуу ооруп, даам, жыт сезбей калганын айтып, коронавирусту өткөрүп жиберген окшоймун дейт. Кышында жыт, даам сезбей канча жүрдүм, какылдап, кургак чөтөлүп, аллергиялык астма болуп жатам деп коронаңарды өткөрүп жибердим окшойт. Ингаляторум бар болуп дагы аман калдым окшойт. Астматиктер көтөрө албайт ал ооруну деп атышты эле. Жыт менен даам сезбей, тамак жей албай далай куурагам. Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү кино режиссер Бакыт Карагулов коронавируска кабылып 40 жашында каза болгону айтылууда. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Маданият министрлиги да режиссердун каза болгонун тастыктады. Бакыт Карагулов Чыңгыз Айтматовдун бир нече чыгармаларын кино кылып тарткан. Ал эми биздин жаамат кино режиссер Бакыт Карагуловдун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтат.